Өлкөдө электр энергиясын керектөө былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 10%га өстү. Бүгүнкү күндө Борбор калаадагы жылуулук электр борборунун кубаттуулугу жогорку деңгээлде пайдаланылып, электр энергиясы импорттолуп жаткан кез. Буга карабастан кыш мезгилинен аман-эсен чыгабыз дешет энергетиктер. Азыркы убакта бизде энергетикалык абал туруктуу. Бардык компаниялар өз штаттык режимде иштеп жатышат. Сунун көлөмү азыркы убакта 11 миллиард 424 миллион. Бул деген былтыр ушул убакта 14 миллиард 319 миллион болгон. Былтыркы жылга салыштырмалуу ушул күндө 2,9 миллиард суу аз келатат. Бул 1 октябрдан бери ушул айырмачылыкты биз сактап келатабыз. Бир күн мурун энергетика министри Кыргызстанда электр энергиясынын таңсыктыгы азыр 300 мегаваттка жеткенин билдирген. Энергетика тармагындагы көйгөй бизде гана эмес, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да байкалууда дешет эксперттер. Кээ бир мамлекеттерде кризис кыска мөөнөттүү болсо, башкаларында чектөөлөр бар. Мисалы, кечээ жакында эле коңшу казакстандыктар электр жарыгынын үзгүлтүккө учурашына нааразылыгын билдирип чыгышканы маалым. Бизде алдын ала эскертүүсүз эле электр энергиясын өчүрүп жатышат. Кээде жарым бир күнгө чейин жарык жок болот. Биз жөн эле унчукпай отура албайбыз. Эртеңки күнү бороон башталса, кайра жарыгы жок калабыз. Электр энергиясынын өчүрүлүп жатканынын себеби түшүнүктүү. Бирок бизде чыңалуу да начар болуп жатпайбы? Чыңалуунун төмөндүгүнөн техникаларыбыз да күйүп кетип жатат. Жакынкы Өзбекстанда да энергетикалык абал көңүл жылытарлык эмес. Өзбек маалымат каражаттары суунун аздыгынан өлкөнүн ГЭСтеринде электр энергиясын өндүрүүнүн көлөмү дээрлик 23%га кыскарганын жазып чыгышты. Мындан уламал өлкөнүн айрым аймактарында электр энергиясы кыска мөөнөткө өчүрүлөрү белгиленген. Бул кыш бардык өлкөлөргө бирдей келип отурат. Биринчиден Өзбекстан өзүнүн электр энергиясын чыгарган өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү өзүнө жетишпейт. Ошон үчүн алар бүгүнкү күндө бизге экспорт кыла албайт электр энергияны. Казакстан болсо так эле ушундай акыбалга келип такалды. Азыр өзүңүздөр билесиздер, дүйнө жүзү боюнча майнинг системасын баягы электр энергия менен болбосо майнинг таап алуу боюнча Казакстан дүйнө жүзүндө 2-чи орунга чыкты Америкадан кийин. Ошон үчүн буларда өзлөрүндө электр энергия жетишпей атат. Майнинг фермалар иштеп атат, электр энергия жетишпей атышат. Майнинг фермаларга электр энергия берип, башка жерлердин бардыгында алар баягы верный отключенияларды жасап жатышат. Тажикстанда да электр энергиясы менен камсыздоодо олуттуу көйгөйлөр жаралууда. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматына караганда, үй чарбалары, ишканалар жана айылдык ооруканалар суткасына бир нече саатка гана кечинде жана таң эрте электр энергиясы менен камсыз болушууда. Энергетикалык каатчылыкка Кытай мамлекети да туш болду. Ыргактуу ишинде дүйнөлүк экономика көз каранды болгон өлкөдө электр энергиясынын таңсыктыгы өсүүдө деп жазылат маалымат каражаттарында. Электр энергиясынын тартыштыгынан Кытайдын заводдорунун өндүрүшү кыскарып, кээ бири жабылып жатат. Чоң кошунубуз Кытай эл мамлекетинде чын ал жакта дагы чоң электр энергия кризистер болуп жатат. Биз жаңылыктарын көрүп жатабыз. Ал жакта чоң мамлекет, аябай көп эл жашайт. Көпчүлүк электр энергиянын бир топ көлөмү көмүр менен чыгат. Ошол көмүр электр станциялар баягы дүйнөнүн элинин баягы кысымы менен жапканга туура келген электр станцияларды, бирок кайра иштетүүгө туура келип атат. Себеби ал жактарда дагы энергия кризисинин эсебинен ограничениялар болуп жатат. Көптөгөн завод, фабрикалар өчүп атат. Борбор Азиянын көпчүлүк мамлекеттери сыяктуу эле Кыргызстан башынан өткөрүп жаткан энергетикалык каатчылыктардан кыйгап өтүү мүмкүн эмес. Бир гана убакыт жана сабырдуулук керек дешет эксперттер. Эми бул нерседен чыгып кетиш деген өтө оор. Биринчиден эл туура түшүнүш керек. Электр энергияны өчүрүүлөр баштайт. По-моему, азыр мен билишим боюнча башталды. Көп жерлерде электр энергияны өчүрүп атат. Бул бир экинчи лимитировать этип атат, чектөө коюлуп атат. Убакыт өткөн сайын, кыш кирген сайын, кыш суук болсо, мындай жумуштар, чектөөлөр, лимиттегилер өтө катуу нерседе болот дагы. Электр энергия бул өтө татыш болот.
Тармактагы мындай кырдаалга байланыштуу энергетиктер кыргызстандыктарды электр энергиясын сарамжалдуу колдонууга жана мүмкүн болсо үйлөрүн көмүр же газ сыяктуу альтернативдик энергия булактары менен жылытууга чакырат. Рахат Кыдыр Токтоева, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.